сатып алыппыз да. Азыр жаңы жасатабыз да, коебуз анан барып сүйлөшөбүз. Бир айткан эскерткен. Эскертүү берилген. Жалал-Абад шаардык муниципалдык менчиктүү башкаруу башкармалыгынын жарнак жана дизайн бөлүмү талапка жооп бербеген, келишими жок өз алдынча коюлган жарнама тактайлар боюнча апта сайын эскертүүлөрдү беришет. Башаламан коюлган көрнөк жарнактар менен күрөшүүдө алар маселени антимонополия кызматына өткөрүп берүү менен гана чектелишет. Андан башка укуктары жок. Эгер эскертүүнүн негизинде алар дагы деле ушу баш эбестик жараткан болсо, биз демонтаж кылабыз, алып салабыз. Анда да уже баш бербестик болсо, биз антимонополия кызматына өткөрүп беребиз, алар ушу штраф салат. Бирок жеке ишкерлер берилген эскертүүлөрдү тоготпой калышкан. Ошого байланыштуу шаар мэриясы тротуарларда келишими жок орнотулган жарнама тактайларды же коюлган соода өстөлдөрүн тазалап жүктөп кетүүгө аргасыз болду. Рейд эл көп өтүүчү жайларда башталып, эгерде мыйзам бузуулар каттала берсе, мындан кийин да байма-бай уюштурула бермекчи. Мыйзам бар да, мыйзам билбестик, мыйзам жоопкерчиликтен бошотпойт дегенчи. Ошого ылайыктуу Кыргыз Республикасынын ар бир жараны мындай баннерлерди же рекламдык роликтерди, жарнактарды даярдап атканда ошого ылайык биз ошого ылайык жүргүзүш керек. Ошол эле учурда соода менен алектенген ишкерлердин да өз чындыгы бар. Алардын айрымдары жаңы иш баштап эрежелерди билбей же түшүнбөй калганын айтышса, айрымдары эскертүү берилбегенин кошумчалайт. Чоң контейнерди алып туруп, онун ичине 100 000 сомдук товарды басып кое турган менде каражат жок да. А ошон үчүн мен бирөөгө орун тийбей өзүмдүн тиричилигимди кылсам эсеп го, мамлекетке деле. Ар ким өзүнүн тиричилигин кылса эсеп. Коомдук жайларда мыйзам эрежелер көзөмөлгө алынуусу үчүн мындан ары тиешелүү кызматтар жума сайын атайын рейдтерди жүргүзүп турушат. Роза Акматжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал-Абад шаары.